Мына Казакстан менен Өзбекстанга бизде соглашение бар, межгосударственное соглашение. Канча проценттен Казакстанга беребиз, аккан суунун канча проценттен Өзбекстанга беребиз? Мындай да, Алмаз Сатиш, бу жерде суу сактагычтардан бөлүнгөн суулар, а жерде суунун берүү графики түзүлөт атайын. Ошолордун негизинде берилет. Жалпы аккан дарыялардын аккан сууну бөлгөнсүңөр да, турак процентке бөлгөнсүңөр. Трансграничные реки деп. Эгерде суу сактагыч Орто Токойский, Хасансайский суу сактагычтан алган 90% Өзбекстанга кетет. 90%, 10% бизде. Мен сизге дагы бир жолу кайталап атам, тек убактымды токтотуп тургулачы, мен түшүндүрө албай атам. Аккан суу, дарыянын суусун кандай бөлүп атасыңар? Трансграничные реки деп соглашение бар. Ошо кол коюлган. Будан 20 жыл мурда. Ошону кандай бөлгөнсүңөр? Ошону айтып койгула. Алмаз Сатиш, бу жерде өзүнчө ошо суу бөлүштүрүү атайын график болот. Ошол боюнча азыр жооп берип койсун, анда ошо кайсы дарыядан канча суу кетип аткан. Сиз айтып аткан бөлүштүрүүчү суулар, алар протокол менен бекитилген 1980-82 жылдарда. Ар бир дарыяларда, ар бир каналда өзүнчө проценттер бар. Мисалы үчүн, Эсек, Хасансай, Орто Токой суу сактагычтан 92%, Өзбекстан алса 8% биз алабыз. Башка каналдардан ар бир канал өзүн бөлгөндөр бар. Мисалы үчүн, Исфайра дарыясынан 70% Өзбекстан, 30% Кыргызстан. Азыркы учурда 50-ден 50 болуп атабыз. Алмаз Сатиш, эгерде сизге конкретно ошолор бүт цифралар менен сизге толук кат жүзүндө берелик. Ар кайсы каналдардан ар түрлүүчө бөлүнгөндө бу жердечи. Дарыялардан. Мага мына ошол чоң дарыялардын көлөмүн, анан кийин процентин кайсы протокол менен бекитилген, анан жылына ким анализ кылат, ким бекитет ошону. Ошого ким бекитүүгө укуктуу биз тараптан, силер тараптан ким барып конкретно ошол протоколго кол коет. Ошол маалыматты берип койгула. Жарайт, беребиз сизге. Рахмат. Рахмат, Алмаз Сатыч.